болду. Ар бир айылдын ошосу болуп турат, ошондо бирок биздин неме акимчилик айтып жиберген ар бир немеге. Ооба. Алар курсе айлык көтөрүлөтчү, элек тойгой десе. Бирок деп коюп бер жакта соцзащита кээ бир алкоголдордо тоготпойт атат негизи куратуулар. Даярдайсыңар. Мына пособияга адамдар жибересиздер. Канча адам, мисалы үчүн пособияга ошо адам өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүгү барып туруп өткөрбөй койдубу? Ошолорду жазып коесуздар. Ошондо биз барып соцзащитадан эмне үчүн бул өткөн жок пособияга? Бул жакын үй бүлө эмне үчүн каралбай атат? Сиздер азыр биз деген кыргызчылык аябай кылат экенбиз да. Кыргызчылык кылып биз баягы законду билбестик кылып, өзүбүздүн укугубузду билбей, көп нерседен артта калыптырбыз. Мен мисалы үчүн ушу элек көйгөйдү билгени мен ушу биздин укукту мен өзүм түшүндүм да. Мисалы үчүн бизде деген тиги больной оорубаса, ага эч кандай жардам жок, айылып кетет деп коюшкан. Бизде айылып кетке бөлүнөт экен. Ар бир муктаж үй бүлөгө айылып өттөн акча берилиш керек экен. Мисалы үчүн анайыбада бизде деген